Улуттук тазалык күнү Ош шаарында Алымбек Датка атындагы этнографиялык борборунда тазалык сенден башталат аттуу флешмоб акциясы менен башталды. Шаар тургундарын тазалыкка жана ишембиликке активдүү катышууга үндөгөн чакырыктар айтылып, ал жаштардын ыр-бии менен коштолду. Президентибиздин жарлыгы менен улуттук тазалык күнү деп ушул апрель айына коюлган. Ушул улуттук тазалык күнүнө мына бүгүнкү Ош шаарында жаштарыбыз, активист жаштарыбыз, студент, окуучуларды жана мына жерде өзүнүн иштеген кызматкерлерди атайын ушу иш-чарага улуттук тазалык күнүнө деп иш-чара өткөзүп жатабыз. Андан сырткары иш-чараны дагы мындай жөн эмес, чаңдуу кылып, мындай биздин колдоо көрсөткөн ишкерлер да өздөрүнүн салымын кошуп, мына бекер тамактарын берип, мороженое, суусундуктарын берип, албетте приздерди коюп берип, ушул күнү мындай майрам катары кылып, андан кийин биз өзүбүздүн ишембиликти кылып, бөлүнгөн 5 локациябыз бар. Ошол жака азыр иш алып барабыз, субботник кылабыз. Каладагы айрым жеке компаниялар бүгүнкү ишембиликке материалдык салым кошушту. Тактап айтканда, ишембиликтеги ишчилерге акысыз даам, суусундуктар таратылды. Андан соң топтолгон калың топ атайын унааларга отуруп, шаардын кире беришиндеги чоң жолдун боюн тазалоого жөнөп кетишти. Тазалык ишканасы бизге сунуш беришти. Биз ошол ишканага макулдашып, ошо бүгүн бул жакта тазалык күнүнө байланыштуу бүгүн кечке субботник кылышабы, бар жок ишчилерге биз шоро менен камсыздап бергени чечтик. Акысыз. Бүгүнкү күн ишембилик менен гана чектелген жок, экология жана жашылдандырууга дагы өзгөчө көңүл бурулду. Жалпы ишембиликке кала мэри Бакыт Жетигенов дагы катышып, көчөт тикти. Эске салсак, буга чейин Ош шаарында жашылдандыруу жана көрктөндүрүү санитардык тазалоо боюнча 3 айлык жарыяланган. Анын алкагында Ош шаарында айлана чөйрөнү коргоону камсыз кылуу, жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, ошондой эле санитардык жана экологиялык калдыктарды жакшыртуу жаатында саясат аттуу ишке ашырылууда. Негизинен ошол Кыргыз Республикасы президентинин атайын жарлыгы чыккан. Бүгүн ошол негизинде Кыргызстан боюнча улуттук тазалык күнү да Ош шаарында да белгиленип жатат. Биз буга чейин ар шемби өткөрүп жатканбыз. Бүгүн өзгөчөлүгү ошол менчигин түрүнө карабастан жалпы жарандар, шаардыктарды бүгүн дарак эгүүгө, андан сырткары бүгүн ошо арыктарды, лотокторду ирригациялык системаларды тазалоого, анан таштанды жолдорубузду тазалыгына чыгып атабыз. Бүгүн чоң флешмоб акция өткөрдүк. Алкагында жалпысынан быйыл Кудай буйрса Ош шаарында жалпы элдер менен чогуу 350 000 көчөт отургузабыз деген ниет койгонбуз. Мурунку ишембиликте билесиз, биз деген кайракы жерлерге бадам өсүмдүктөрүн отургузганбыз. Бүгүн болсо биздин борбордук көчөлөрдө көп бош жерлерге жаңы көчөттөр отуруп жатабыз. Азыр эми мындан кийин Кудай буйрса Ош Нокат, Ош Араван жолдорунда кароосуз калып кеткен участоктор бар. Ошол жерде тазалык өткөрөбүз. 3 айлыкта ошол 3 айлыктын эң негизги максаты шаарды тазалоо. Анан мындан сырткары билесиз, бийик кабаттуу үйлөрдүн арасында аябай көп бизге нааразычылыктар келип түшкөн. Домдордун алдары таза эмес депчи. Ошон үчүн биз мындан кийин шаардык мэрия өз моюнубузга алдык. Домдорду тазалоо. Мурун биз деген жол тазалоочубуз. Азыр эми домдордун арасында кирип атабыз. Тазалык муниципалдык ишканасын өткөрүп бердик. Анын алкагында ушу дарак эгүү, анан шаарларга ар бир ишканага участка бөлүп бергенбиз. Бизде деген эми Ош шаарынын баягы визитный карточкасы болгон Сулайман Тоо, Акбура жээктери тазаладык. Азыр эми чоң көчөлөрдү, анан ички көчөлөрдү дагы тазалоо иштери комплекстүү ушул 3 айдын ичине кирген. Негизги акция Ош Нокат жолунда болду. Ош шаарынын кире беришиндеги чоң жолго таштанды полигону жакын жайгашкан. Мындан улам желим баштыктар учуп келип, жол четиндеги адаттагыдан көп таштандыга толгон. Бүгүн Ош шаарынын босогосу тазаланып, ага өзгөчө жаштар активдүү катышты. Студент Айсезим Муратова быйылкы жылдын эсебинен алгачкы жолу ишембиликке чыкканын айтууда. Ал жалпы акцияга катышып жатып, таштандылар экологиялык коопсуздукка жана жарандардын ден соолугуна коркунуч туудурган көйгөйгө айланып баратканын түшүнгөнүн белгилейт. Мисалга алсак, мына ушундай желим бөтөлкөлөр бүгүнкү биздин иш-чарабызда аябай көп чыгып атат. Жолдо мен ойлойм, бунун баарын жолдон өткөн автоунаалардан айдоочулар жана анын ичиндеги жүргүнчүлөр таштаган. Мисалга алсак, бул жерде
одноразовый бөтөлкөлөр жана ошондой эле семечканын кагаздары мунун баарын бул жерге эч ким алып келип специально таштабайт, жолдогу эле өткөн айдоочулардын таштаган маданиятсыздыгы деп ойлойм. Жана учурдан пайдаланып, жалпы биздин айдоочуларга жана жүргүнчүлөргө айтат элем, шаарыбызды булгабайлы, мындай мусорларды өз урналарга таштайлы. Мектеп окуучуларынан жана окуу жай студенттеринен куралган жоон топ Ош шаарынын кире бериши Ош Ноокат жолундагы эки жолдун четин тазалап баратышат. Мында өзгөчө жаратылышка өзгөчө зыян болгон 400 жылда дагы чирибеген полиэтилен баштыктары, баклажка сыяктуу зыяндуу таштандылар экенин көрүүгө болот. Жолдо сигареттин кабыктары экен, көбүнчө конфеттин кабыктары, барды эле ошондой экен, баклажкалар экен. Спорт школада Ошто кандай майрам болсо, кандай мероприятие болсо бардыгына катышабыз, сөзсүз биринчи орунда. Азыр кайсы жерге чейин таштандыңыз? Биз ошо Ош шаары деп жазылганга чейин эме кылабыз мына уже. Ушу жерден ушунча чыкты азыр. Канча бала бар бул жерде? Негизи, сегодня, если честно, первый день, то, что мы начали. Нас пригласила вот по спикапу, мы там учимся по вот этим иностранным языкам. Вот, как на немецком говорится, имма putzen bleiben, всегда оставайся чистым. Мы поэтому вышли сейчас, собираем мусоры. Ага, көбүнчө тамекин таштандылары көп экен, башын ошолорду өтө көп тердик, анан бакалашки, еще пакетики, ошолорду көп ташташат экен. Мне кажется, вот когда проезжают машины, айныктен эле таштап жиберишет окшойт. Я бы сказала им, чтобы нельзя так выбрасывать из окна мусора. Лучше оставьте в пакетике и потом в урну бросайте. Биз 80ден ашык окуучулар менен келдик. Бардыгыбыз активдүү катышып атабыз. Эртең менен алым мектепка комплексинде ачылыш болгондо да толук катышканбыз. Эми бул жака келип азыр уже жумушка кириштик. Жол четиндеги таштандылар аябай көп бекен, кандай экен ушул абалында кандай неме берип? Эми азыр келип атабыз көп себеби дегенде бул жерде баягы жер менен ажырап кете турган, ажырабай турган калдыктар болгондуктан булар. Анын үстүнө мына өзүңөр көрүп атасыңар, пакеттер деле жеңил да. Биз азыр как раз свалканын тушунда турдук. Мына ошол жактан шамал болгондо баары бир пакеттер учуп келип жайыла берет экен да. Ошон үчүн бүт жакты булгап коет. Ишембиликтин жүрүшүндө чынында эле таштандылардын арасынан аябай таң калычтуу окуяларга туш болосуң. Мисалы үчүн ушул жердеги кайсыл бир белгисиз тигүүчү цех өзүнүн 5 кап таштандысын ушул жолдун боюна эле таштап кетишиптир. Атайын бир полигонго алып барып таштабастан жолдун четине эле төгүп коюп кетип калышкан. Азыр студенттер буларды жештирип алышты. Ушундай эле көрүнүш жолдун чекелеринде. Мисалы үчүн бул жерде болсо жолдун чекесинде бир 10 чакты жаш балдардын жанагы памперс жалаяктарын таштандысын ыргытып кетишкен. Балким узун сапарда, узак сапарда жолдо баратып ушундай аргасыз болуп калгандыр. Бирок жолдун чекесине көбүнчө ушундай таштандылар дагы көп учурап жатат. Бул дагы мен ойлойм өтө чоң маданиятсыздык. Эми мындай кылган туура эмес, негизи келип атайын бактар бар, мусор таштаган ошолорго барып таштаса жакшы болмок. Өзү жолдун четине таштаган туура эмес негизи. Атайын таштай турган урналар бар, ошол жака барып ташташ керек. Же бул жакта мусор турат, ошол жака барып ташташ керек да негизи. Бул туура эмес да негизи. Санадым. 500 метрден көбүрөөк болушу. Аттан бери чыгып. Аттан таштандылар көп экен көбүнчө. Көбүнчө пластик ишелер көп экен. Бүгүн президент Садыр Жапаров Гариев атындагы ботаникалык бакка аны реконструкциялоодон кийин барды. Ал жерде өлкө башчысы көчөт тигүү иш-чарасына катышты. Кошумчалай кетсек, быйыл өлкө боюнча 8 миллион көчөт отургузуу, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштерин жүргүзүү пландалган. Жабыла көтөргөн жүк жеңил дегендей, бул иш аракеттерде жалпы эле ажайып кооз жаратылышыбызды коргулбай сактоодо сиздердин да кошо турган үлүшүңүздөр керек. Мен сиздерди шаарыбызды таза кармоого, жашылдандыруу багытында тигилип жаткан көчөттөргө аяр мамиле жасоого, көрктөндүрүү иштерине кол кабыш кылууга жана бүгүнкүдөй ишембиликтерге активдүү катышууга чакырып кетем. Анда эмесе бүгүнкү ишембиликте да жигердүүлүгүңүздөрдү көрсөтүңүздөр.
Кыргызстанда улуттук тазалык күнү бир жылда 2 жолу белгиленет. Улуттук тазалык күнү жана 2023-2025 жылдар мезгилиндеги тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктураны түзүү планы жөнүндө жарлыкка ылайык тазалык күнү жыл сайын сентябрдын жана апрелдин 3-чү ишембисинде өткөрүлөт. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.